Эртең менен турганда эле, урматтуу көрүүчүлөр, ошол күндү көрүп, же болбосо кандай аба ырайы болбосун, ошол учурду, ошол убакытты көрүп ойгонгонубуз бул өзү биз үчүн бакыт болуп атпайбы? Деги эле ойгонуу өзү бакыт деп коет го. Мына ушул таңда ар бириңиздер менен көрүшүп, мына ушул күндү кайрадан сиздер менен баштап турганыбыз бул өзү кандай жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарга салам айткан, Кутман таң каалаган Кел чай ичели программасы. Ар бириңиздерге чоң саламдарды айтам. Ысык-ысык салам жолдоп коеюн, анткени күн сууктап келе жатат дегендей, бирок жылуулук берилген. Үйдө жылуулук бар болуш керек, бардыгыбызда үшүбөй элебиз болуш керек. Ал эми жумуштан же болбосо жумушка жаңы эле келген биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо, анда ысык чайдан ичиңиздер дейли, баарыңыздарды чай ичүүгө чакырабыз жана бул убакыттарда биз менен бирге болуңуз дейли. Биз программабызды баштайлы, алдыңкы 2 саатта биз менен бирге болуңуз дейли, урматтуу көрүүчү. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер күтүп аткан биздин коногубуз келди. Азыр маек үстүндө болобуз, баарыңыздарды чайга келиңиздер дейли, дасторкон үстүндө болсоңуз тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ал эми биз коногубуз менен маегибизди баштадык. Бүгүн биздин студиябыздын коногу бизнес-вумен, ырчы, актриса бизде Айзада Бишеналиева. Кош келдиңиз, Айзада. Рахмат. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Айбери айым, саламатсыздарбы? Жалпы ушул любимый каналынын жалпы жамааты, жана ошондой эле көрүүчүлөр бардыгыңыздарга салам. Кутмандуу таң барыңыздарга. Кош келдиңиз. Айзада айым, айтсаңыз, көп жумуштарды кылат экенсиз да, эртең менен эртелүү турасыз болуш керек, же кеч турасызбы? Ар кандай болуп калат, бирок негизи аябай эрте турганга аракет кылам. Так болбой калды дегенде, бош убакта 9-10 турам да, мындай бош күнү болот го, выходнойдо. А так негизи баягы свадебный салон иштеткендиктен невесталар, келиндер эртең менен таңкы эмеге келишет да, бизге баягы таң атпай келип, 5-те, 6-да, 7-де келип, анан уже 9-10го даяр кылып беришибиз керек да. Анан ошон үчүн көбүнчө эрте турам. Жакшы, таң эрте башталат экен да сизде? Ооба. Жумуш менен болгондо да. Ооба, эгер мындай эрте турганда баягы мындай береке көп келет. Рызкы көп келет деп коет го, рызкы, ооба. Мына ушундай кең санда, Айзада, сиздин ошол жеке жумушуңуз, чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөз кылалы. Өзгөчө ошол социалдык тармактардан байкап атабыз, ырдап чыгып атасыз. Көп жакшылыктарга барып атасыз дегенде, жаныңызда кыз менен дуэт аткаруу болуп жатат. Ушул ырдап баштооңузду эмне болуп башталды, ошолор жөнүндө айтып бергизичи. Негизи мен баягы мектеп кезинде аябай жанагы коомдук иш-чаралар болот го. Ошондо аябай прям мектепти алдыга сүйрөгөн мен болот элем да. Анан биздин директор менен, завуч менен аябай жакшы болчумун. Анан региондордо, областтарда эмелер болот го. Конкурстар, ар кандай конкурстар болгондо мен барчумун да. Негизи сабакты аябай жакшы деле окуган эмесмин. Ошол коомдук иштерге активдүү катышкандыгыман эле көтөрмөлөр көп болгон болуш керек да. Анан кичине мектепте окуп жүргөн убакта уже 1-2 класстан баштап эле ырдап эметип баштагам да. Анан кыздар менен урушуп кеткенде же эжелер менен аябай урушуп ызаланып каласың го, ошондо мен көрсөтөм карап ырчы болгон силерге деген эменде мындай аябай ушинтип жаш кезимен бери эле эметип жүрчүмүн. Анан Азыр көрсөтүп атыптырсыз да? Пока көрсөтө элекмин, бирок көрсөтө
дагы деле. Ошо анан эме мектепте окуп жүрүп эле анан 10-класс беле 11-класс беле бир биздин бир айылда чоң концерт болуп калды да. Ошондо Асел Турдалиева жана көп ырчылар келген да, баягы жюри болушуп. Ошондо эме Асел эже деген эме деген да, кел ошо Бейшеналиевада мен декан экен да. Келсең мындай жардам берем. Сен ырдашың керек. Сен аябай кыйын кыз экенсиң деп эме чакырып кеткен да. 10-классым беле, 11-классым беле унутуп калдым. Анан ошо келип ушул жака Бибисара Бейшеналиева бар го, Кыргыз мамлекеттик университет, искусство университет болуп калды азыр. Институт болчу мурда. Анан эме ошол жака тапшырдым. Ошол жакта Аяш апам иштейт эле. Анан Аяш апам ошо келсем, жок, эстрадага тапшырбай эле кой, лучше актер драм, актриса кесибин тандасаң, сен ырчы деле боло бересиң, актерский мастерство, цен речь, ошолорду окуйсуң, анан ырчы боло берсең болот деген болчу. Анан ошентип жүрүп эле окуумду бүттүм. Демек ошол тармакка тапшырдыңыз? Тапшырдым, ооба, тапшырдым, окуп бүттүм. Анан окуп бүткөндөн кийин мындай майда эмелер бар го, краткометражный, ошондойлорго тартылып жүрдүм. Ооба. Азыр ушул жөнүндө бир аздан кийин уланталы, демек кинолорго да тартылган экенсиз да. Азыр ушул туурасында кайсы кинолор болду экен бир аздан кийин билебиз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Ал эми бул музыкалык чыгармадан кийин биз программабызды уланталы. Урматтуу көрүүчүлөр, Айзада Бейшеналиева бизде конокто бар. Айзада, айтсаңыз, кайсы кыска метраждуу кинолорду аткардыңыз эле? Эменин Супер ТВ бар го. Ошол жакта баягы жанагы кыска жашоодон алынган кинолор ойногом. 4-5 жөнү ошол жака сценарий жазып, баягы өзүм ошондой кинолорго тартылып калгам. Дагы көп болчу чыгып. Калдым, ооба, мурда болчу да эми ал. Андан кийин эле баягы уже жеке бизнес ачып кетип эле ал нерсенин баары калып калган да. Анан бизнести баягы өзүмө чакандап, азыр баягы отурукташтырып алып, анан кайра могу чыгармачылыкты баштасам деп эми киришип баштадым да кайра. Демек, элдер жакшылыгына чакырып атыптыр, ырдаганыңыз элге жагып аткан окшойт. Ооба, чын эле. Себеби элдин колдоосу жок болсо, эч кандай чыга албайт экенсиң да, ырдап калып кетет экенсиң. Анан жана өзүңүздөр көрүп аткан эле Айчолпон Абдыкадырова менин жанымда экөөбүз дуэт ырдап жүрбөйбүзбү? Ал кыз менин аябай жакын курбум, уже 7-8 жыл болду. Анын ырдап жүргөнү мен ошо университетти бүтүп атканда эле ырдап баштаганда, Сыймык Бейшекеевдер менен ошол Сыймык байкенин концертине барып биз Караколдон таанышып калганбыз стадиондо. Ошондон кийин ошо чопо иштеп жүрдү, ошол чыгармачылык менен эле азыр деле иштеп келатат. Көптөгөн клиптери бар, сон ырларды ырдайт. Анан мен болсо жеке бизнес менен алектенип кетип калып кеттим деп атпаймынбы? Анан эми ошо көз чогуу. Демек, ырчылык өнөрдү алып кетейин деп азыр жакшы пландарды коюп атасыз да, э? Ооба. Жакшы. Негизи чыгармачыл жолго биз жолуктук жөнүндө сөз кылалычы, э? Ошол жакта түрткү болду деп ойлоп атам да, э? Сиздин ырдап баштаганыңызга, э? Биз жолуктук жөнүндө сөз кылсак, ал жерге эмне болуп барып калгансыз чын эле? Чын эле издеп бардыңызбы? Анан тапкан жоксуз дегендей ал жерден. Бирок ошол биз жолуктуктун артынан таап калдым окшойт да. Баягы тиги эме
уктап калган сүйүлөр ойгонуп ошакты көргөндөн кийин көрсө бул деген ушундай турбайбы жөн эле кое берип койгон турбайм мурда деген ойлор келип анан может мүмкүн ошо азыркы сүйлөшүп жүргөн жигитим менен кайра табышып калдык. Мурда тааныш болчусуздарбы? Мурда тааныш болуп, мурда сүйлөшүп жүрчүмүн да. Аябай прям серьезный отношенияда эмес, бирок мындай эмелер бар болчу. Сезимдер болгон. Ооба. Анан биз жолугуп эмне болуп келип калдыңыз деп атпайсызбы? Жумушта эле отургам. Эч кандай. Свадебный салонда. Ооба. Свадебный салонда невесталар чыгарып коюп, өзүмдө эч кандай ой жок. Бирок ошолорду көрүп, мен кадимгидей свадебный көйнөктөн көңүлүм калып калган, ишенесизби? Ооба. Мен баягы кийип, фотосессияларды кылып, көптөгөн жерлерге барып, баягы эме кылчумун да, презентация кылчумун да, көйнөктөрдүчү. Ошентип жүрүп, баягы келиндер жүдөгөнү бар, ошолорду көрүп алып эле, блин, вообще кийбейм свадебный көйнөк. Турмушка чыксам делейм. Кийем, бирок мындай европейский стилде кийем, мындай элечи. Ошентип отурсам эле, анан бир тааныш эжем бар болчу. Ошо баягы алда бир телевидениеде редактор болуп иштечү да. Биздин НТС эмес, башка жакта. Анан баягы тааныш болушат экен да. Мен сүрөтүмдү жөнөтүп коюп турбай, биз жолуктук башталат дегенде. Анан ушу бир бак ачылып кетсинчи, может ошак барып турмушка чыгып кетеби депчи. Анан ошентип анан отурсам эле чалып калды. Биздин НТС'дин редактору чалып калды, Элнур эже. Ушундай сиздин сүрөтүңүздү, номериңизди бир эжеңиз берди, бирок мен айтпайм ким экенин. Келип көрүңүзчү деди. Жөн эле көрүңүз, сүйлөшөлү, мен түшүндүрүп берем баарын деди. Ой, жок, какта биз жоктук, жөнтүр болочу, мен эмне күйөө издеп элестеткиле мен ошакта телевидениеде жүргөнүмдү. Эл эмне дейт деген ой пайда болду. Эл эмне дейт. Бирок негизи мен эл эмне дейт деп жашабайм. Негизи. Бирок эми кантип бармак эле бул жерге деген ой пайда болду. Мындай болот го, эл эмне дейт деп мындай туура эмес ырларды ырдап, коркушуп, мындай скромно кийинишип, ушундай болот го. Жок, андай эмесмин мен. Именно күйөө издеп, ошо телевидениеде эми элестеттиңиз, эми күйөө жок мага мындай көчөдөчү. Азыр ушул жерден кайрадан улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде ырчы, актриса, бизнес woman дейли, бизде Айзада Бишенелиева бар экенин сиздерге салып өтөлү. Айзада, ошентип баягы түгөйүңүздү эми ошол жактан иземек билем деп жүрүп, бирок катышып калдыңыз, Анан сиз үчүн бул долбоордун орду кандай болду? Ошонун артынан кайрадан жигитимди таап алдым деп атасыз. Жакшы эле болсо керек, Ошондой ой менен барып анан көрөйүнчү дедим да, себептеги да менин үйүмдүн жанында эле НТС, 7-микрорайонда. Барып көрөйүнчү, бир подругам бар болчу жанымда. Жүрсөң, моякта ушинтип чыгарып аткандай дебем, күлүп эле баргам. Баргандан кийин редактор аябай жакшы адам экен. Ушунчалык баягы түшүндүрүп, эч кандай бул жакта күлкүсү жок. Азыр деген көп кыздар турмушка чыга албай жүрүшөт, чындыгында эле. Анан биз баягы үйлөндүргөнгө себепчи бололу деп анан ачып атабыз. Эч кандай бул жакта эч нерседен уялыштын кереги жок. Бактыңды деген толтура жерден издесе болот.
Бияктан дагы издеп көр деп ошентти. Анан неге болбосун? Жагып калды сизге? Ооба, бирок мындай идеялары жакты, көрөйүн. Жашмын азыр, көп нерсени эметип көрсө болот да. Көрүш керек экен да негизи, коркпой. Анан ошентип эле ойлонуп көрөйүн дедим, бирок мен сразу жообун берген жокмун. Ойлонуп көрөйүн, эже, хорошо, айтам. Аябай ойлонуп жүрдүм. Эч кимге айткан жокмун, бирокчу барам. Шылдыңдашмак да, бизди билесиз да. Анан ошентип эле анан ойлондум дагы. Эч кимге айткан жокмун. Мейли барам деп монда кадимкидей бир духту жыйнадым дагы, анан катышып калдым. Катыштым, мен такыр өкүнгөн жокмун. Баягы ортолорунда уже катышып, элдер билип, анан чалып, жазып башташты да. Ошол жактан көздөй эле койсоң болмок койчу, сага бала жокпу дегендейчи. Анан бала бар, толтура, көчөдөн сүйлөшө келсең толтура, бирок билбейсиң. Азыр деген эркектер деген баары деп айтпайм, көбү мындай туруксуз, мындай алдагандай эбей жакшы көрүшөт. Анан биз жолуктуктан баягы бүт баары билинет экен, эмне кылып жүргөнүң, кайда жүргөнүң, бул бала кандай, ажырашканбы, ажырашпаган себеби мен бир да жолу турмушка чыккан эмесмин. Ушул жөнүндө биз жолуктукта бир сөз болуп кеткен, чыгарып ишкен да, ким экенин билбейм. Бир дагы жолу турмушта болгон эмесмин. Анан турмуш көрбөгөн, көрсө деле мейли, бирок болот го, аялынан кеткен, бала өзү жакшы болуп, же бирдеке болуп, ар кандай себептер болуп, мен тандабайм. Эгер адам өзүмө жакса, бир баласы болобу, эки баласы болобу, эчтеке болбойт мага. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, бир баласы, эки баласы жок да жигитиңиздин, да? Жок. Анда үйлөнгөнбүз. Ал үйлөнгөн мурда. Үйлөнгөн, балдары жок бирок. Жок. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, жашоо өзү кызык экен, көрдүңүздөрбү? Ошол үйлөнтө тургандардын чордонуна барып, ал жерден таппай, бирок сырттан кайрадан мурда жигити менен сүйлөшүп калыптыр. Айзада өзгөчө бир учурлар болгон экен. Жигити туурасында эгер айтып берсе, бир аздан кийин сурап көрөлү. Эгерде сиздерге да кызык болсо, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп жатканыңыздар Келчай Ичели программасы. Ал эми биздин көрүүчүлөр үчүн дагы бир сонун музыкалык чыгарманы тартуулайлы. Чын жүрөктөн биз сунабыз, сиздер болсо чын жүрөктөн кабыл алыңыздар. Биз болсо программабызды улантсак, урматтуу теле көрүүчүлөр, Айзада Бишеналиева бизде конокту. Айзада, чынында жигитиңиз жөнүндө айта бересизби же жашыруун кылып жүрөсүзбү? Счастьелүү тишину деген сөз бар го. Ошол нерседен аябай корком. Ошон үчүн көз тийбесин деп азыр ал жөнүндө жигитим бар экенин элдер билсе болду. Если турмушка чыксам дагы мен көрсөтпөйм. Балким чыгып алгансыз, Жок. Жок. Эгер чыксам мен көйнөк кийип кичине болсо да көрүп каласыңар да инстаграмдардан. Андай сөзсүз болуш керек да. Кантип качан деп план атасыздар негизи? Негизи быйыл дегенбиз. Ноябрга чейин кылып салалы деп анан ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен. Кичине пландарыбыз өзгөрүп атат. Меникинен дагы, аныкынан дагы, анан кийинки жылга жай айына кылсакпы деп ойлоп атабыз. Анан эми билбейм, Кудайдын буйруган. Маңдайга жазып койсо, балким эртең болот, Эмне дейбиз, эң эскиси бакыт каалайбыз. Анан бизнес жаатын айтып берип атасыз. Ошол үлпөт көйнөктөрдү баягы келиндер үчүн берет экенсиздер. Чынында ошол өзүңүз айтып калдыңыз го, ошол жерде жүрө берип кызыксыз деле болуп калат деп. Тескерисинче турмушка чыгайын деп аткан кыздар үлпөт көйнөктөр көргөндө башкача бир сезимдер болот го. Ушундай кийиш керек, же болбосо тандайм деп кыялданышып дегендей. Сиздин кыялыңызда көйнөк азыр кандай болуп атат? Мындай эле, обычный эле. Европейский стилде, если кие турган болсом, мен ошондой эле, мындай прямой, ошондой көйнөк кийем. Аябай мындай чоң көйнөк эмес.
толтура кийип койгом андай. Өзүңүз кийип көрүп тандайсызбы же кандай болот? Жок, заказ берем да. Китайга заказ бересиз, ошол жактан келет, анан баарын кийип көрөсүң да. Турабы, тура отурабы, кандай болот деп баарын келгенден кийин кийип көрүшүң керек. Анан эми ал көйнөктөр дагы могунда королевскийлер аябай оор болот да, билесиз да. Анан деп мындай кеттим деп кетип калгым келет, бирок баардык жумуштун ошонун аркасынан нан таап отурбайбызбы. Азыр дагы бир жумушту алып барып аткан экенсиз, машина алып сатам дедиңиз. Кыздар үчүн машина алып саткан кандай экен? Анан негизи эле өзүңүз бул тармакка жакын окшойсуз. Ооба. Мындай соода жагына любой нерсени кылып кете алам да. Сатып кете аласызбы нерсени? Ооба. Эми машина менен кыздар иштей албайт. Көп жок да андайчы негизи. Ооба, бизде Кыргызстанда в основном жок го. Анан досторум көп да ошол тарапта иштеген, машина алып сатып иштеген. Ошолор менен жүрүп эле машина алып берчи мага. Чутама машина жакпайт, аны сатып кайра алып берчи деп атып эле, өзүм ошолор менен жүрүп, машиналарды кандай машина кандай экенин билип, уже мындай запчасть, мапчасть полный разбирать этем да. Даже машина каяк бузулуп калса, сразу билем, монус бузулуп калды депчи, кээ бирөө таң калат. Анан мага оңой, наоборот, кыз кишиге оңойраак болот. Саткан кыз киши айдайт деген машинаны көп эле алгысы келет да, баягы таза болот, жакшы карап айдайт деген сыяктуу. Кээ бир кыздар такыр жаман айдайт машинаны, билесиңер, аябай ичине кирсең тим эле. Бирок эми кыз кишиден алган машиналар жакшы болот деп, ошон үчүн мага оңой. Чем эркекти саткан дагы, алган дагы, байкем коюңуз чем деп эркелейт. Жакшы. Деги эле бул тармакты дагы алып кеткенге өзүнчө бир талант керек болуш керек, соза сатыкка. Менде андай өнөрүм жок чынында. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Айзадан дагы бир өзгөчө жактарын ачып көргөнгө аракет кылалы. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз программабызды улантабыз. Кел чай чайлоо программасы жана албетте бүгүнкү эфирде деги эле биз жогоруда айткандай долбоордогу кызыктуу учурлар жөнүндө дагы биз сиздерге айтып бергенге, сурап бергенге аракет кылалы. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо программабызды уланталы, мыкты маектин үстүндө отурабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, Айзада Бишеналиева бизде конокту. Айзада, айтсаңыз, негизи бул долбоордон жакшы сөздөр айтылат экен, жаман сөздөр айтылат экен, колдоо болот экен, тескерисинче басынткандар болот экен, ар кандай чөйрөгө бардыңар дегендей. Эң чоң нерсе сиз эмне ала алдыңыз? Сабак ала алдыңызбы? Ооба. Сонун суроо бердиңиз. Мен ошол баягы биз жолуктукка чейин баягы кичинекей эле чөйрөдө жүрүп турмун да. Мындай өзүмө окшогон, өзүмө ишенген баягы көрө албастык, анан жаман адамда болгон сапаттар бар го. Ошол нерселердин баарын биз жолуктан көрдүм да. Ага чейин мен баягы 30га чыксам дагы андай нерселерди көрбөп турмун, ишенесизби ошону? Анан баягы чоң эжелер менен иштеп эле ошолордун акыл насааттары менен жүрө берген экенмин. Анан ошол жака барганда өтө мындай негизи эле биздин кыргыздар мындай баскандан башка эчтеке билбейт экен. Көбү. Баарын айтпай, кичине көтөрүлүп
мындай жакшы жактарыңды көрүп, мындай жакшы нерселериң менен баягы элдерге таанылып келатканыңды көрүп эле басып башташат экен. Ой, бул деген мондай, жөн эле жала жабуулар, калп сөздөр, башында анан ойлошот окшойт да, буга ушул сөздү жазып койсом, бул болду. Сынат ошо ойдон чыгып кетет, эфирден эле же бирдеке отурдабай калат, же болбосо актриса болбой калат, типа ушинтипчи. Жок, наоборот, ошолордун сөзүнөн башында мен аябай жаман болуп жүрдүм, бирок баягы мен аңкылдап мындай эркек кыялым ушундай да, меникичи мүнөзүмчү. Ошондой болуп жүрсөм дагы, мен ичимде өтө мындай назик жанмын да, сызбат эле мындай бир нерсеге мындай эме болуп калам, эмоционалдуу деп коет го, мындай ранимаямын да, мындай айта албасам дагы, ооба мынтип жаман болуп калам да. Ошондой нерселер көп болду. Анан подругаларым, өзүмдүн жанымда курбуларым, койчу Айзада, биз андайларды башыбыздан өткөзгөнбүз, дагы эле айта берет, андан өчү алдыга кете бер, караба аны вообще. Эмне кыласың ага көңүл буруп, каяктагы эле бирөө колунан эчтеке келбеген. Сен алдыда кетип баратсаң, сени көрө албай ошону кылып атышат. Дегендер болду, жакшы сөздөр болду. Анан негизи биз жолуктуктун баягы мага аябай чоң жардамы тийди. Аягында. Баягы 3 ай, 4 ай отурбадыкпы, ортосунда кетип калган жокпуз. Аябай жардамы тийди. Адамдардын кандай экенин мындай эметип калдым. Айырмалай билип калдым да, ооба. Анан азыр мындай мурункудай Айзада эмесмин мен. Аябай мындай ушул нерсени аябай мындай жакшы эме кылып беришти да, биз олуктукчу. Мындай огош бетер күчтүү болуп, огош бетер күчтөнүп, дагы да болсо мындай алдыга жылганда эле монтип уже эметип калдым да, уже эмне десе ошол дей беришсин. Только алдыга. Эң сонун. Азыр кийинки сезондорун көрүп атасызбы? Анда-санда көрүп калам. Бирок көрбөй алдыңыз. Мисалы, мурдагы биринчи катышуучуларга салыштырмалуу азыр биринчи сезондорго дейличи, туурараак айтканда, башкача болуп калды, кызыксызыраак болуп калды деген ой пикирлерди да эл арасынан угуп калып атабыз да. Балким биринчи келгендердики башкача болот окшойт. Биринчи келгендер биз жолуктук башталардын алдында аябай эме болбодубу? Мындай кандай катышчылар келет, ооба. Көп каршылыктар көп болду. Бул биздин деген менталитетке туура келбейт. Бул деген болбойт, вообще эле жабылсын. Булар эмне барышты, жиндилерби, вообще нормальный адам ошака барабы дегендер, бирок азыр ишенесизби, мына 3-чү сезон болуп атат, азыр вообще такыр элдин эми болушу мүмкүн, бирок мурункудай каршылык жок азыр. Ошентип ойлойм мен. Мен башында ошол жака баратканда бир гана мен мамам колдогон, калгандары туугандардан колдобогондорун эмнеден билдим, чалып жазып мындай эметип да коюшкан жок да. Эмнеге бардың же, рас барып турсуң деп айтышка жок ба? Антишкен да жок. Ошон үчүн мен буларга, значит, жакпай калган турбайбы деген, мындай каршы турбайбы деп ойлонуп калгам. Апаңыз бар деп өзү айткан, Эми мындай экен да, ата-эне деген ушу турмушка чыгып кетсе экен, ушун бага ачылса экен, чыгып эмнеси болсо да деп септе бирөөгө тийсе экен. Мейли, телевидение чыксаң да мейли деп. Эми мен баягы жаш кыз эмесмин да. 18-19 жаштагы кыз болсом, анда вообще барба деп точно айтмак да. Кой, мындай эле тынч эле жүрөлү депчи. Анан алар азыр деле чалсаң эле турмушка чыкпайсыңбы? Анан ошол убактагы биз жолуктукта жүргөндөгү туура эмес сөздөргө мамам аябай жаман болгон да. Мен папам жок да, атам жок. Анан биз деген ошо 4 мен эң кичүүсүмүн да. Анан
мага май койчу, мага только комментарий окуп калган. Анан мен айттым, мама вообще көңүл бурбай эле койгочу. Айта бериши, сүйлөшүп деп атып анан. Анан уже баягы мен жакшы элге мындай жакшы эле менен калып кетпет, чыгып кеттим да, мындай жаман көргөндө эле болду, бирок эми аябай көп болгон жок. Ошол себептен мындай аябай мындай достойный чыгып кеттиң, молодец деп. Мейлим таппасаң бул буйрук. Деп ошентип азыр деле жакшы сөздөрүн айтат. Ушул долбоордон үйлөнүп калгандар болушпадыбы? Алардын тоюна барганда чындап аябай сүйүнсөңөр керек, Сонун. Тим эле бизде мына 4 үйлөндү, 4 мырзабыз үйлөндү. Анан ошонун экөөсүнүн тоюна бардык. Нурдин менен Улук менен Нурпере. Элдин баары көрүп атышат азыр. Анан бир башкача эме болот экен. Чындыгында өзгөчөсү Улук менен Нурпердин. Себеп деген экөө тең биз жолуктуктан баягы чыгып калышпады. Буларга деген биз аябай каршы болгонбуз да, башында өзүңүз деле көрсөңүз керек. Бир эмелерде аябай мындай ушул экөө. Улук да эң кичүүсү болду. Биз жолуктук. Нурпери да эң кичүүсү 19 жашта. Дагы кандай пландар болуп атат? Кандай ырлар жазып атасыздар? Айчолпон экөөбүздүн дагы дуэттер жазылып атат. Биз деген бир жума болду токтоп калдык. Себеп дегенде өзүбүздүн туугандардын тойлору, өзүбүздүн тааныштар, катыштардын күзүндө тойлор көп болот эмеспи? Ошол тойлордон багы ошол өзүбүздүн шан шөкөттөрүбүздүн такыр бошой албай, бүт баягы тойго чакыргандарды отказ кылып атабыз азыр. Ошондой болуп калат экен. Анан бизде 2 кыр бар да, ошону ырдап жүрөбүз азыр тойлордо, анан чоң концерттерге выступать этип атабыз уже. Өткөндө эле Сокулукта аябай чоң масштабтуу эме болду. Бирөөнүн 90 жылдык мааракеси болуп, аябай спорт зал салынып, ошол жакта аябай чоң тойго барып ырдап келдик. Экөө дуэт болуп ырдаган кыйыныраак эмес бекен? Бирөөңөр бошоп бириңер бошобой калганда. Кыйынчылыгы бар экен. Негизи бизде Кыргызстанда дуэт кыздар жок. Өзүңүз деле билгендей дуэт кыздар жок. Дуэт ырдаган кыздар жок. Ошондуктан бир жаңы эме менен чыгалы деп. Негизи экөөбүз деле өзүнчө Айчолпон өзү ырдап жүрчү да мурда. Анан экөөбүз деген мындай мен деле өзүнчө чыга берсем, эл колдоп кетмек мен. Бирок баягы Кыргызстанда дуэт жоктугуна байланыштуу давай. Экөөбүздөн курбу болсок, бири-бирибизди поддержка берип жүрөбүз постоянно. Ошондуктан баягы экөөбүз болот экен жана кечигип келүү, мындай болбойсуңбу, анан тиги мындай бири-бирибизди сүйрөп эле, ошол болбосо, негизи мындай жакшы эле. Бар бирок кыйынчылык. Жакшы. Анда мындан аркы дагы эргүү каалайбыз, чыгармачылык, жеке жашоодо бардык тармакта ийгиликтер болсун дейли. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Бул бизден сизге белек болсун. Чай ичип коюңуздар, ыраазычылык билдиребиз. Пияла. Мен дагы ушул чайды ичем үйдөн. Эң сонун, анда дагы барып кайнатып биздин кружкабызды жоготпой ичип турбуз, Бүгүн бизде Айзада Бишеналиева конокто болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.